Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Немис кабарчысы тагырагы германиялык кабарчы Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта марокколук оюнчулардын кылыгын, алардын жоругун көрүп аябай таң калды. Анткени алар ар бир оюндан кийин өзүнүн ата-энесин ошол футбол аянтчасына чыгарып алып, чекесинен өөп, же болбосо алар менен бийлегенин көрүп, алар менен мындайча айтканда өзүнүн кубанычын бөлүшүп жатканын көрүп аябай таң калды. Ошол эле учурда утабы, утулабы алар Кудай Таалага сажда кылганын көрүп таң калды. Анан ошол кабарчы айтат: биз батыш коомунда бекем үй бүлөлүк концепция жоголуп бараткандай. Мындайча айтканда, биздин бекем үй бүлөлүктү түзө турган эч бир нерсе калбаптыр. Биздикилер болсо оюн талаасына чыкканда ошол модель кыздарды же болбосо дос кыздарын өөп жыттаганын көрөбүз. Ошол эле учурда алардын ата-энесин ким экенин дагы билбейбиз. Мындайча айтканда ата-энесиз кароосуз калып, карылар үйүнө ташталды. А булардын оюнун болсо ата-энелери колдоо үчүн келди. Ошол эле учурда оюнчулар дагы ата-энени колдоо, мындайча айтканда ортодо бир ынтымак руханияты бар экен. Биздин оюнчулар ЛГБТны колдоп, мына ушул жерге келип, ушул мамлекет уруксат бербегендиктен айла жоктон алаканыбыз менен оозубузду жапканга гана мажбур болдук. Биз марокколуктарга футбол ойногонду үйрөттүк. Булар озуп кетишти. Бизден дагы жакшы ойноп калышты. Эми биз марокколуктардан адеп ахлак, маданият, ата-энени кандай сыйлоо керектигин үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул нерсе калды. Эгерде мына ушулардан ушул нерсени үйрөнүп ала турган болсок, биз дагы келечекте ушундай нерсени көрүп калаттырбыз. Ушул оюн талаасында ата-энесин, үй бүлөсү менен мына ушундай майрамдаганын. Мына ушинтип дүйнө жүзүн таң калтырды. Чындыгында бүгүнкү күндө марокколук мусулман оюнчулар дүйнөнү таң калтырды.